Ошмуда мугалимдер жана илим күнү белгиленди. Согуп турган жүрөккө кан тамырулуу медициналык клиникада кезектеги операция ийгиликтүү жасалды. Саламатсызбы көрөрман, сиз эфирде Ошмунун жаңылыктар программасын көрүп баштадыңыз. Апта ичиндеги окуяларды алдыда айтып беребиз. Ошмунун тоо экосистемаларынын коргоо жана жашыл инновациялар боюнча консалтинг борборунун директору Абдыжапар Акулов Борбор Азиянын контекстинде гуманитардык илимди изилдөө жана окутуу экологиялык аспектилер аттуу 4 эл аралык конференцияга онлайн катышып баяндама жасады. Ал климаттын өзгөрүш шартында тоолордун дүйнөлүк маанисине жана Кыргызстандын экологиялык көйгөйлөрүнө токтолду. Тоо экосистемалары азыркы учурда социалдык экономикалык кырдаалда курчушу шартында өзгөчө мамиле жана камкордукту талап кыларын айтты. Акулов мамлекеттик институттардын, жарандык коомдун, эл аралык уюмдардын аракеттерин интеграциялоо аркылуу мамлекеттик экологиялык саясатты кайрадан карап чыгуу зарылдыгын белгиледи. Ошондой эле Курбуташ Токой долбоорунун мисал келтирип берди. Анын алкагында жергиликтүү жамааттардын Ошмунун күчү, УСАИД уюму жана Агахан фондунун колдоосунда биорекультациясы жүргүзүлүп 90 гектардан ашык жерди көчкү тосмого алынган. 30 гектардан ашык аймакка токой отургузулган. Акулов бул аракеттер өз жемишин берип жаткандыгында баса белгиледи. Ошмунун жамааты 26 ноябрда илим жана мугалимдер күнү белгиленди. Салтанатты Кудайберди Кожобеков ачып, ардактуу кесип ээлерин куттуктады. Ошондой эле окуу жайдын жетишкендиктери, аткарылып жаткан иштери, алдыга койгон бийик максаттары боюнча маалымат берди. Ал эми сыйлоо аземинде алгачкы сыйлыкты жылдын мыкты мугалими аталган Назгүл Каныбековага ыйгарды. Университетте өзүрлүү эмгектенип жаткан кызматкерлерге, илимде ийгилик жараткандарга да алкыш жарыяланып, сыйлыктар берилди. Сыйлоо аземинде кабарчыбыз да катышып келди. Гүлсара Турдубаева Ош мамлекеттик университетинин кадрлар бөлүмүн 14 жылдан бери жетектейт. Ал негизинен окуу жайдын, Ош мэриясынын, шаардык кеңештин, билим берүү министрлигинин, президенттик администрациясынын ардак грамоталарын өз ээлерине тапшыруу аземин уюштурат. Бүгүн да мугалимдер күнүнө карата сыйлоо кечесин өткөрдү. Ректор Кудайберди Кожобеков аларга окуу жайдын, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн жана министрликтин атынан агартууга кошкон үзүрлүү эмгеги үчүн грамота, төш белги, сертификат тапшырды. Профессордук окуучулар жана жалпы кызматкерлер Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин илимдин мыктысы, билим берүүнүн мыктысы, төш белгиси, ардак грамотасы жана Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусунун ыйгарым укуктуу өкүлү, Ош шаарынын мэриясынын, Ош шаардык кеңешинин жана Ош мамлекеттик университетинин эмгек сиңирген ишмери ардак грамотасы, алкыш жана акчалай сыйлык менен бүгүн сыйланышат. Ошондой эле 10 ноябрь илим күнүнө карата Ошмунун илимпоздоруна, окумуштууларга жана илимий иштерде ийгилик жараткан студенттерге окуу жайдын илим жана инновация бөлүмүнүн башчысы сыйлыктарды ыйгарды. Аларга илимий макалалары үчүн эл аралык деңгээлдеги сертификат жана акчалай сыйлык берилди. Илимий даража алуу үчүн доктордук, кандидаттык диссертацияларын коргогондорго атайын илим күнүнө карата уюштурулган окуу жана илимий эмгек конкурсунун жыйынтыгы менен орун алган ага эжекелерибизге жана өзгөчө макам алган окуу жайыбыздын беделин көтөрүүгө салымын кошуп жаткан, башкача айтканда илимий эмгектери эл аралык деңгээлдеги абройлуу журналдарга жарыяланган илимпоз ага эжекелерибизди сыйлап каралып жатат. Сыйлоо аземдин жүрүшүндө окуу жай башчы жыл мугалими сынагынын жеңүүчүсү Назгүл Каныбековага 200 000 сом тапшырды. Республикалык сынагынын баш байгесинин жеңүүчүсү Ош мамлекеттик университетинин билим лицейинин математика мугалими Каныбекова Назгүл Каныбековна. Ушунчалык сүйүнүп турам. Мен өзү Ош мамлекеттик университетинин бүтүрүүчүсү катары, андагы устаттарым мага сабак берген ага эжелерим алдында өзүмө карыздар деп сезем. Бүгүн болсо мени тескерисинче сыйлап дагы олтурушат. Ушунчалык
Ош мамлекеттик университетинде окуйм деген студентти, анан иштейм деген кадрды ар дайым колдоп алат да, мен ушул нерсеге ушунчалык сүйүнөм. Иш-чарада ОШМУнун заманбап лектору, заманбап жаш окутуучу жана педагогикалык дебют сынагынын жеңүүчүлөрү дипломдорго ээ болушту. Мээрим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, ОШМУ жаңылыктары. Бул жумада аймактардан келген мугалимдер жана бала бакча тарбиячылары ОШМУда квалификациясын өркүндөтүштү. Жалпы 90 мугалим 72 сааттык окуудан өтүшкөн. Алар бакчада иштеген педагогдордун кесиптик компетенцияларын өркүндөтүү, жыртыга даярдоо, кыргыз тили, математика предметинин В2, С1 деңгээлинде теориялык жана практикалык жөндөмгө ээ болушту. Сиздердин өндүрүштө кандай ийгиликтерди жаратып аткан болсоңуздар, демек бул биздин дагы ийгилигибиз болот. Жалал Абад шаарынын өзгөн Кара Суу райондорунун мугалимдери жана бала бакчалардын тарбиячыларына кесибин өркүндөтүү боюнча сертификаттар тапшырылды. Алар 3 багытта республикалык тестирлөөгө даярдоо, кыргыз тили, математика предметинин Б2, С1 деңгээлинде теориялык жана практикалык жөндөмдөргө ээ болушту. Биз Ош мамлекеттик университетине келип, Кара Суу районундагы ар бир мектептеги кыргыз тил жана математика мугалимдери келип окудук. Биз үчүн курс аябай пайдалуу дагы, маңыздуу дагы болду. Курстан биз эң жакшы методдорду, усулдарды үйрөндүк. Ошондой эле азыркы учурдун балдарына мамиле кылууну, ошол балдардын деңгээлине жараша билимди татыктуу берүү жолдорун үйрөндүк. Курс бизге аябай абдан пайдалуу болду. Семинарда аймактын 90 мугалими 72 сааттык билим алышты. Аны ОШМУнун квалификацияны жогорулатуу борборунун адистери жүргүзүштү. Быйыл борбордун түзүлгөнүнө 10 жыл болот. Квалификацияны жогорулатуу борбору 10 жылга жакын өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүп келип атат. Бул мезгилдин ичинде жалпы мектепке чейинки билим берүү мекемелеринен баштап жогорку окуу жайларынын окутуучуларына чейин билимдерин өркүндөткөнгө кызмат кылышат. Ошо биздин тренерлерибиз негизинен Ош мамлекеттик университетинин белдүү окумуштуулары, изилдөөчүлөрү, усулчулары болуп саналат. Семинар Кара Суу районунун акими жана Ош мамлекеттик университетинин ректору Кудайберди Кожобековдун демилгеси менен ишке ашууда. Мээрим Айтмаматова, Бигелди Абжапаров, ОШМУ жаңылыктары. Кытайлык окумуштуулар ОШМУда академиялык өркүндөтүү багыты боюнча тажрыйба бөлүштү. Окутуу 26-27 ноябрь күндөрү Кыргыз-Кытай факультетинде уюштурулду. Аны Синьцзян педагогикалык университетинин доктору Лю Хан Ю жана Кытай тили жана адабияттар факультетинин доценти Чан Сизе өттү. Алар студенттер менен окутуучуларга макала жазууну, алдыңкы илимий журналдарга тапшыруу, маданияттар аралык байланыш жаатындагы академиялык изилдөөлөр боюнча айтып беришти. Семинардын максаты терең академиялык барлашуу аркылуу окутуучулардын кесиптик квалификациясын жана педагогикалык жөндөмдүүлүгүн ар тараптуу жогорулатуу болду. Ошондой эле Конфуций институтунун алкагында академиялык изилдөө, педагогикалык инновациялардын андан ары өркүндөтүүгө көмөктөшөт. Жыйынтыгында катышуучуларга эл аралык сертификаттар тапшырылды. Соғып турган жүрөккө кан тамыр уулу 26 ноябрда ОШМУнун медициналык клиникасында 65 жаштагы бейтаптын жүрөгүнө аэротокинардык кан тамыр уулу операциясы жасалды. Бул кан айлануу системасын жакшыртуу үчүн жүргүзүлгөн. Операцияны клиниканын кардиохирургу Жакшылык Абдимталип уулу баштаган дарыгерлер жана Орусиядан чакырылган кардиохирург Бакытбек Кадыралиев жасады. Кесиптешим операциянын жүрүшүнө күбө болуп келди. Мындан тышкары клиникада түзүлгөн башка шарттарда да күбө болуп чыккан. Окуу жайдын медициналык клиникасында 65 жаштагы аялдын жүрөгүнө аэртокоронардык кан тамыр уулуу операциясы жасалды. Бейтап буга чейин кант диабети менен күрөшүп, жүрөктүн инфаркт оорусуна чалдыккан. Дарыгерлердин айтымында аэртокоронардык операция жүрөктүн кан айлануу системасын жакшыртуу үчүн жасалат. Анын өзгөчөлүгү бейтаптын жүрөгү токтобойт, согуп турган абалда болот. Операцияны клиниканын дарыгерлери жана Орусиядан чакыртылган кардиохирург Бакытбек Кадыралиев жасады. Ал 2 саатка созулуп, учурда бейтаптын абалы туруктуу деп бааланууда. Бүгүн биз жүрөгүнө операция кылдык. Аорта коронарное шунтирование на работающем сердце деп коет. Жүрөгү токтобойт. Бул операциянын преимуществосу
пациент бат чыгат операциядан, наркостон жана реанимациядан. Бул операция уже бизде көп жасалып атат. Ошмунун клиникасында. Учурда Ошмунун медициналык клиникасында 30га жакын оор жана жеңил түрдөгү операциялар жасалууда. Кардиохирургиялык бөлүм акыркы үлгүдөгү шаймандар менен жабдылган. Борборго дарылануу жана операция жасатуу үчүн өлкөнүн түштүк региондорунан бейтаптар кайрылууда. Эскерте кетсек, кардиохирургия бөлүмү ушул жылдын март айында билим берүү жана илим министринин катышуусунда ачылган. Бүгүнкү чейин ошол мага маалымат берип атышат. 30дай операция ийгиликтүү болгон. Жакындан бери ошол жүрөк операциянын дагы ар түрдүү жолдору бар экен. Ошонун арасында баягы жүрөктү токтотуп туруп операция кылган учур, андан кийин жүрөктү токтотпой туруп, кээ бир учурда ошол пациенттин оорлугуна жараша жүрөктү токтотпой туруп операция кылуу зарылчылыгы болот экен. Бул дагы абдан оор операция, ошондуктан ошол операцияны дагы биздин клиникада уже жасап башташты. Жакында клиникада рентген эндоваскулярдык дарт аныктоо жана дарылоо обочосу ачылат. Ал үчүн Philips аппараты орнотулду. Бул жабдык жакынкы күндөрү жогорку технологиялык ыкмалар менен оорунун түрүн аныктап, дарылоону баштайт. Бөлүмдүн өзгөчөлүгү бул жерде сразу диагноз дагы аныктайт дагы, анан сразу дарылайт дагы. Бул кандай? Жүрөккө краска коет, контраст коюп туруп, жүрөктүн тамырларынын жүрүшүн, иштешин текшерет. Эгер ал жерде тосулуп калган болсо, ушул жерде эле стенд коюп, ушул тамыр жабылган тамырды ачып коюшат. Акбура кампусунда жайгашкан медициналык клиника 2014 жылдын 24 ноябрында ачылып ишке кирген. Учурда окуу жайдын клиникасында операциялардын бардык түрү жасалат. Мээрим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ошму жаңылыктары. Ош шаарындагы журналисттер жана болочок кесип ээлери адам укуктары, экологиялык коопсуздук жана гендердик теңчилик темаларын чагылдырууда кесиптик көндүмдөрүн жогорулатты. Мындай мүмкүнчүлүктүү адилеттүүлүккө мониторинг Кыргызстанда адам укуктарын илгерилетүүдө жарандык коомду чыңдоо долбоорун түзүп берди. Окутуу 2 күнгө созулуп, теория менен практика бирге болду. Кийинки материалда сөз болот. Ош шаарындагы журналисттер адам укуктары, экологиялык коопсуздук жана гендердик теңчилик темаларын чагылдырууда кесиптик көндүмдөрүн жогорулатты. Мындай мүмкүнчүлүктүү адилеттүүлүккө мониторинг Кыргызстанда адам укуктарын илгерилетүүдө жарандык коомду чыңдоо долбоору түзүп берди. Окутуу 2 күн болду. Анда катышуучулар теориялык билим алып гана тим болбостон, репортаж даярдап, практикалык көнүгүүлөрдү аткарышты. Эл аралык механизмдер кандай бар, анан улуттук механизмдер кандай бар, анан кандай өздөрүнүн репортажын, жанагы интервью, анан ар кандай материалдарды даярдаш керек. Адам укуктарын кандай сыйлаш керек, анан журналистикалык этика боюнча сүйлөшөбүз, коопсуздук боюнча да айтабыз. Бул тренингке Ошмунун журналистика адестигинде окуган студенттер да катышты. Катышуучулар адам укуктары боюнча эл аралык жана улуттук стандарттарды изилдеп, экологиялык дискриминацияга каршы маселелерди чагылдыруудагы жаңы ыкмалар менен таанышты. Бирөөсү эл аралык деңгээлде, бирөөсү улуттук деңгээлде. Менин кесиптешим ушул эл аралык стандарттар, конвенциялар, эл аралык укуктар, мыйзамдар жөнүндө айтып берет. Мен болсо ошондагы биздин улуттук деңгээлде айтып берем. Бул биринчиден журналисттер өзүнүн жаңылыктарын, контентин чагылдырып атканда ушул адам укугун кандай сакташ керек, кандай камсыздаш керек, анан жанагындай башка адамдын укугуна кирип кетпей, жанагындай жоопкерчиликти сезгенге, ошого мыйзам чегинде анан өзүмдүн 20 жылдык журналисттик практикадан айтып, ошону колдонуп, ошону айтып бергенге айтып берем бүгүн. Окутуунун соңунда дискуссия болду. Анда катышуучулар алган билимдерин талкуулап, пикир бөлүштү. Ошондой эле келечектеги ишке сунуштарын киргизишти. Соңунда катышуучуларга сертификаттар тапшырылды. Журналисттер адам укуктары боюнча мыйзамдарды, жаңы кабыл алынып аткан эл аралык документтерди, деги эле мындай мыйзамга өзгөртүүлөр, толуктоолор болуп атканын билип туруш керек. Ошондой эле баш мыйзамдагы дагы негизги укуктарды билген аябай маанилүү. Себеби биз коомдогу болуп аткан окуяларды чагылдырганда мындай укуктук жактан аксап калбаш керек. Мындай окутуулар аябай маанилүү.
себеби ар бир окуган сайын жаңы бир мындай кейстерди талкуулоого туура келет. Бул семинар тренинг журналисттер үчүн абдан керек, себеби дегенде биз ушул теманы көбүрөөк жазып жатабыз. Азыркы бүгүнкү замандагы башкы темаларыбыздын бири адам укугу болуп калгандыктан эң алдын биз өзүбүз билишибиз керек. Адам укуктары деген эмне, ал тууралуу жазылган мыйзамдар, анын аткарылышы, конвенциялар, дүйнөлүк деңгээлдеги, ошол мезгилде республикалык деңгээлдеги, анан төмөн түшүп бара жатсак, ошол жерлердеги адам укуктары маселеси кандай турмушка ашырылып атат. Биздин адамдарыбыздын укугу корголуп атабы же чектелип калганбы деген багытта биз эң алдын өзүбүз билишибиз керек. Бул тренинг журналисттердин даярдык деңгээлин жогорулатуу менен гана чектелбейт, адам укуктарын, гендердик теңчилик жана экологиялык стандарттардын маанилүүлүгү боюнча коомчулуктун маалымдуулугун жогорулатууга өбөлгө түзөт. Тренингди өткөрүүнү Европа биримдиги каржылады. Мерим Айтмаматова, Бигелди Абжапаров, Ош Мун жаңылыктары. Кыргызстан, Өзбекстан жана Казакстандын студенттери түрк элдеринин тил адабияттарынын маселелерин талкуулашты. Эл аралык конференция 29 ноябрда Ош Мунун филология жана маданият аралык коммуникация институтунда болду. Иш-чара Кара Кыргыз автономдук облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата студенттер арасында уюштурулган. Кийинки материалда сөз болот. Неологизмдер негизинен учур өткөн сайын жаңыланып тура турган нерсе. Феруза Эшбай кызы бүгүнкү самалыкта кыргыз лексикасындагы неологизмдердин учурдагы абалын жана жаңы сөздөрдүн кошулушун айтып берди. Ал Ош Мунун 4-курсунда окуйт. Кыргыз лексикасындагы неологизмдердин учурдагы абалы, неологизмдер негизинен учур өзгөргөн сайын жаңы сөздөрдүн кошулушусу менен байып турат кыргыз тили. Кыргыз тили тышкы булактар менен жана ички булактар менен байыт. Анан кыргыз тилинде неологизмдердин өзгөчө орду бар. Бул башдык нерселер теориядан практикага өтөт го. Мында практикадан кайра теорияда коомдо кандай шартта сөздөр болуп аткан болсо, ошону теориядан биз алып, илимге кошуп, анан илимде кийинки муунга төл сөз болуп өтүп да, убакыттын өтүшү менен баягы сөздөр жок болуп кетпеш керек да. Түрк элдеринин тилинин жана адабиятынын актуалдуу маселелерин кароо максатында уюштурулган бул эл аралык конференция Ош Мунун филология жана маданият аралык коммуникация институтунда өттү. Иш-чарага Кыргызстандын, Казакстандын жана Өзбекстандын жогорку окуу жайларынын студенттери жана илимий жетекчилери келди. Катышуучулар түрк тилдеринин жана адабиятынын маселеси боюнча баяндама жасап, талкуу жүргүзүштү. Келе албагандар онлайн катышты. Кыргыз Республикасында Кара Кыргыз автономиялуу областынын 100 жылдыгына арналган түрк элдеринин тилинин жана адабиятынын актуалдуу маселелери деген эл аралык илимий практикалык конференция уюштурдук. Негизги уюштуруучулар бул биздин өзбек тили жана адабияты, казак тили жана адабияты борборлору болду. Жаштардын башын бириктирген самалыкта кыргыз ырларын созулуун тууртап тажрыйба ашырандап келгендердин арасында Рустамбек Өткүрбек уулу да бар. Ал коңшу Өзбекстандан келген. Кыргыз халкы ар доим достугу абадий болсун. Qola bersa, bugungi konferensiya biz uchun juda ham bir manfaatli, yaxshi bo'ldi. Juda ham ko'p mana bu do'stlarimiz, ustozlarimizni so'zlari juda ham bir chiroyli, nima desam bo'ladi, hamdo'stligimiz bizga eng katta yutug'imiz bu yerda tilimiz, dinimiz, ustoz aytgandek, hattoki mazarimiz, hatto bozorimiz ham bir deydi. Juda ham bir chiroyli, manfaatli konferensiya bo'ldi. Barcha tug'anlarga O'zbekiston nomidan, O'zbekiston yoshlar nomidan albatta salom yo'llaymiz, rahmatlar aytamiz va biz ham xohlardikki O'zbekistonga ham, ya'ni Andijon davlat universitetiga ham shu Qirg'izistondagi barcha talaba yoshlarimizni qola bersa shu Osh mamlakatlik universiteti professor o'qituvchilarini, talaba yoshlarini, ya'ni o'quvchilarini ham chorlaymiz. Bizni ham bag'rimiz keng, hamdo'stligimiz bardavom bo'lsin. Bugungi tashrif chog'ida juda ham bir ko'p manfaatli ilmlarni o'rganib ketamiz degan umidamiz. Эл аралык иш-чара түрк элдеринин тил жана адабиятынын актуалдуу маселелерин талкуулоого, студенттердин илимий изилдөө иштерин алдыга жылдыроого багытталган. Ош Мунда театр күнү белгиленип, студенттерге спектакль коюлду. Бул самалыкты уюштуруу менен окуу жай жаштарды театрга тартууну көздөп жатат.
чекейин деген ниетим жок Петр. Эмне? Чекейин деген ниетим жок? Тартсаң. Жүк көрүү Сыккөлдүн ойдуңуна түштү. Мындан артык барар жери жок эле. Biz ошол бир максат койдук. Биз мындан ары чыгармачыл инсандар, же искусство жаатында билим алып аткан студенттер жана мугалимдер, ошо биз кечке эле жанагы бир багыттана бербей, биз ошол башка багыттарды дагы биз жолдоп көрүп атабыз. Мисалы ошол театр менен достошойлу деген бир чоң максат койдук. Бүгүнкү күндү биз ошо театр күнү деп жарыяладык. Театрдага болуп жаткан нерселерди, декорацияларын өз көздөрү менен көрсө, балдарга бул абдан чоң стимул болот, мындайча айтканда. Алардын жакшылыкка болгон, театрга болгон, искусствого болгон, маданиятка болгон табитин абдан өнүктүрөт деп ойлойм. Ошмуда биринчи курстар аралык студенттик спартакиада жыйынтыкталды. Мелдеш бир жумага созулуп, командалар спорттун 8 түрүнөн күч сынашты. Жыйынтыгында биринчи орунду экономика, бизнес жана менеджмент институтунун командасы, экинчини табиаттануу, дене тарбия, туризм жана агрардык технологиялар институту ээледи. Математика, физика, техника жана маалыматтык технологиялар институтунан куралган команда 3-чү орунга татыды. Биринчи биз оюнда кафедралардын арасында биринчи курстар БИМдин ичинде оюн болгон. Ошол моментте таанышканбыз. Кыйынчылыктар көп болгон, бири-бирибизди тааныбай, оюн жүрүшү кыйын болду. Анан 1-2 оюндан кийин бири-бирибизге көнүшүп, чогуу дос болуп, уже көптөн бери бири-бирибизди таанып калганбыз. Жалпы командалык эсепте 37 упай менен биринчи орунду камсыздадык. Бул спартакиадага биздин институтта даярдык абдан узак убакытты талап кылды. Студенттерибиз абдан көп менет эмгек кылышты. Биз бул кубокту алыш үчүн 2014-жылдан бери ала эле келек да, ага чейин жакшы эле жыйынтыктар менен келгенбиз. Ошол жылдан бүгүнкү күнгө чейин кубок келе келет. Кудай буйруп, быйылкы жылы ушул тарых жаңыланып, ушул кубок колго тийип отурат. Чыгарылышыбыздын жыйынтыгында кесиптешим Равшан Каримов даярдаган «Мен студентпин» рубрикасын сунуштайбыз. Ал Ошмунун дене тарбия факультетинде окуган Айчолпон Турдалиева менен барлашкан. Өзгөн шаарынын Алтын Булак айылынан болом. Адибай Маматов орто мектебинде билим алгам, 10-класска чейин. Мындай такалгандарым көп болуп калды. Окуу жайга волейбол ойноп жүрүп эле тапшырып калдым. Мен Ошмо кыздар волейбол командасына келгенден бери 3 жолу чемпион болдук.
Кыргыз Республикасынын 15-чи чемпионатында, кийинки жылы 16-чы чемпионатында, анан президентский кубокто чемпион болдук. Келип калат, свет тарткым келип калат. Көбүнчө портрет тартып чыгам. Не сөзүм? Эш кылгам сизди. Мальдив аралдарына барып келдик. Билим лицейин сунуштаган деп 4 команда болду. Непал, Шри-Ланка, Кыргызстан, анан Мальдива болду. Ал жерин кошпогон, мен дале албайм. Барыңыздарга салам. Мен Турдалиева Айчолпон. Айчолпон Турдалиева студент, Ошмо кыздар волейбол командасынын мүчөсү. Кыргызстандын 20 жашка чейинки кыздар командасынын мүчөсү. Болочокто тренер, мугалим. Өзгөн шаарынын Алтын булак айылынан болом. Азибай Маматов орто мектебинде билим алгам. 10 класска чейин окуу жайга волейбол ойноп жүрүп эле тапшырып калдым. Мектеп убагында ошто турнирлерге келип ойноп жүргөндө ошо Исмаилова Нурзат эжекебиз сунуштаган, бизде кал ойно деп билим лицейге оку деген. Ошол жака билим лицейде окуп, бир жыл 11 класста ошол жактан аяктадым. Аяктап дене тарбия адистигине тапшырдым. Азыркы учурда Ошмо кыздар волейбол клубунда ойнойм. Айылда ойноп жүрүп эле чоңдор ойногонун көрүп кызыктым, башка жактын оюнчуларын көрүп кызыктым. Ал жактагы Бейшен агай тренерим сонун үйрөтөт эле, ошол дагы көп себепчи болду. Ошмунун командасына 2022-жылы кошулдум. Ошо мектеп лига болуп, Ошко келип ойноп атканда, Уланбек уулу Курсант агайыбыз сунуштап мени чакырган. Ата-энем менен келишип, Ошмун командасына келип алдым. Азия чемпионатына Кыргызстандын 20 жашка чейинки кыздар командасы менен бардык. Мальдив аралдарына бардык. Ал жакта 4 команда болду. Непал, Шри-Ланка, Кыргызстан, анан Мальдива болду. Ал жакта командалар да күчтүү болуп, биздин кыздар жакшы даярданып, жакшы оюн көрсөтүп, биринчи орунду алып келдик. Ал жактан өзүбүзгө опыт алып келдик, жер көрүп келдик. Волейболдогу эң маанилүү жеңишим ошо Азия оюнунда алган жеңишибиз, уткан жеңишибиз. Мен Ошмо кыздар волейбол командасына келгенден бери 3 жолу чемпион болдук. Кыргыз Республикасынын 15-чи чемпионатында, кийинки жылы 16-чы чемпионатында, анан президентский кубокто чемпион болдук. Күнүмдүк эле жашоомдо эртең сабакка бармай, андан кийин эле тренировка болот, бош убакыт эле болбой калат кээде. Негизги хоббим ошо сүрөт тартуу, кол өнөрчүлүк. Чарчап үйдө болуп калганда сүрөт тартам. Китеп окуу. Дем алыш күндөрү ата-энеме барам, айылга барып, ошолор менен убакыт өткөрөм. Кыргызстанды, Ошмону дүйнөгө таанытуу. Андан сырткары волейболго кызыккан жаш кыздарды өстүрүп чыккым келет. Жашоодо өкүнбөйм, өкүнгөн эмесмин. Биринчи курстун студенттерине сабак окуу, кайсы спорттун түрү болсо дагы спорт менен алектенүү, кыздарга ошо спорт менен алектенүү өтө пайдалуу. Ошо спорт менен алектенгиле дейт элем. Сиздер Ошмонун бир жумалык жаңылыктар топтому менен тааныштыңыздар. Аны мен Элина Майрамбек кызы тааныштырдым. Кийинки эфир аркылуу жолугушканга чейин сак саламатта калыңыздар.